Көрбөсө да көзү менен ааламды, топук менен аяй билген ар жанды. Жүрек сыздап жүрүндөрүм зырпылдай. Намаз окуп ыйман жолун тутунган, жоолук турдум баса албаган баланы. Соройгон сенин боюңдан, кодойгон менин боюңдан. Бой бербестен Кудайым ойду берген, өмүрүнө өкүнбөй жашап келген. Буйругу жок ушул тагдырга, тарындымбы мен да тарындым. Көөдөнү ыр дайрага толуп турган, көңүлүн башкалардын өзүнө бурган. Умтулуу автордук көрсөтүүсүнөн көрө аласыздар. Ыр жазууга арине ар бир адам акылуу. Акын болуу адамды тазалыкка чакыруу деп Жолон Мамытовдун ырында айтылгандай, ар бир инсан ичиндеги сезимин ыр кылып жазууга акылуу. Мына ушундай керемет саптарды жаратып, ичиндеги кайгысын ыр менен жууп келген инсандарыбыз бар. Каарманыбыздын ырлары бирде көңүл сересин көтөрүп, адамды алга сүрөсө, бирде зээниңди кейитип, кайгыртып келет. Бүгүнкү умтулуу көрсөтүүсүнүн каарманы Сүйөркул кызы Эхтираз. Эхтираз 5 бир туугандын улуусу. Жалгыздыкта, жан дүйнөсү жабыркаганда ак кагаз бетин толтуруп ырларды жазат. Эртеден кечке бири орундан жылбай олтура берүүдөн зеригип, ыр жазууну күнүмдүк жашоосунда эле кылып алган. Капаланып кайга батканда ошондо жазам. Жүрөгүмдөн ыйлап алам. Мен өкүнбөйм делимде жашоом, себеби атенин туугандар андайына бар болсо, мен бактымын. Каарманыбыздын ысымы бир укканда адамга сырдуу, анан да табышмактуу. Эхтираз деп аты энеси көп ысымдардан тандап, мына ушул өзгөчө атты кызына ыйгарышкан. Түрк элине тиешелүү бул ысымды ата энеси жөн жеринен ыйгарышпаптыр. Анткени каарманыбыздын атасы кыргыз болгону менен апасы түрк кызы. Мен өзү түркмүн, жолдошум кыргыз. Мен 19 жашымда баш кошконмун. Мени тун кызым. Эхтираз Өзгөн районундагы Зергер айылынын тургуну. Өзү айткандай төрөлгөндө башкалардай эле 6 саны аман. Дени карды соо төрөлөт. Тагдырдын тайгүлүк ташы каарманыбыздын башына кийим мүшкүл салат. Бактылуу балалыктын кучагында ойноп жүргөн күндөрүнүн биринде 3 жашар Эхтираздын башына бир өмүр арман болчу кырсык тооруганын каарманыбыз өзү да, ата энеси да билген эмес. Кыламыктан бут сынат, буламыктан тиш сынат дегендей, 3 жашар Эхтираз капысынан эле бир күнү жыгылып түшөт да, анын азабынан бир өмүр баспай калган. Мен биринчи төрөлгөндө жашынакай эле төрөлгөн экенмин. Ден соолугум жакшы. Басып өнөп жүрчү эле экенмин. Анан кийин жыгылып түшүп, анан кийин бара-бара өзүм артка таштап, кыйналып баса баштадым. Бирде бакыттар туулап, кең экенсиң замана. Бирде булак, бирде чөл, көл экенсиң замана. Бирде арман, бирде арзуу, желге окшойсуң замана. Бардыгына тең эмес, кемге окшойсуң замана. Күндөн күнгө өзгөрүп, көчкү жүрүп суу баскан жерге окшойсуң замана. Кээде туруп таңдан аткан, көк муз басып жан өткүз белге окшойсуң замана. Кээде туруп карасам, көктүгүңдү өзгөртүп, көк шибериң жайкалтып, төргө окшойсуң замана. Өзгөрүлмө бул турмуш, сага баалык самана. Өмүр чеги аягы зоодон учкан жалама. Бир калыпта турбаган, ташты бөлүп кумдаган, баш аламан замана. Мен үйдө өзүм жалгыз калганда, үйдө эч ким жок болгондо, анан капаланып кайга батканда ошондо жазам. Үйдө эч ким жок маалда. Анан кээде түндө уктап жатканда деле жазам. Телефон келип калат, анан телефонго жазып коем. Кем алда жолдо бир жака кетип атып, машинада телефон келип калат. Анан келип үйгө келгенде жазып коем. Үйдө эң көп жалгыз калганда жазам. Каарманыбыз өз айткандай тагдыр да, заманада бир калыпта турбаган.
күн сайын ал эмес ташкындаган суудай шарактап мүнөз сайын өзгөрүлүп турат дейт. Жан дүйнөсү жабыркап, жалгыздык жанга батканда жакшырлар жаралат деп айтат. Айрыкча мына ушул 5 күндүк жарык жашоодо бир өмүр баспай калганын билген соң, кайгысын да, кубанычын да өзү жазган ырлары менен бөлүшүп келет. Дүйнөгө келип эмне таптым десең досум, 4 сап ыр таптым деп айтмакмын. Тамчы жашым кабар берет арманымдан, айла болсо арманы жок, жылдарыма кайтмакмын. Быйыл Эктирастын 22 жазы. Мына ушул айтканга оңой көрүнгөн, башынан өткөргөнгө оор 22 жылда каарманыбыздын башынан көп нерселер өттү. Мен дагы башкаларга окшоп басып кетем. Мына ушунда баары артта калат деп кыялданган Эктирастын бул таттуу кыялдары орундалбай калган. Ал башкача үмүт менен барган элем Бишкекке. Анан операция кылабыз деп. Ошондой деди, бирок тилегим ишке ашпай калды. Бишкектен да алар кайтарышты. Кызымды кийин ошо 19 жашында кичине акча топтоп, анан Бишкекке алып бардык. Сабырбек Жумабековге алып барып көрсөттүк. Ал жерде да болбоду, ден соолугу ушундай диагноз болбой кайттык. Түпсүз ойлор, түйдөгү түгөнбөгөн санаалардан каарманыбыз караманча качат. Тирүүлүк, жашоо, ата-эне, бир тууган, деги койчу, бул ааламдагы көп нерселер жөнүндө ой жүгүртүп, мына ушу көрүнүштөрдөн ыр сап курайт. Тагдыр, тарынбачы, тагдырым ага, тарынба. Колум шилтеп койгум келет баарына, а бирок үмүттүн бир гана тамчысы жол бербей келе жатат ага да. Тарынбачы, тагдырым ага, тарынба. Дагы канча сыноолор бар алдыда, өзгөртө албадым тагдырымдагы эч бир нерсени, себеби жазылган экен да маңдайыма. Тарынбачы, тагдырым ага, тарынба. Жаңы үмүт жаралат артында, эстеп алып шайыр мүнөз бала кезимди, бир кол чайып карап алам артыма. Тарынбачы, тагдырым ага, тарынба. Унутуп жашайын дейм өткөндү, а бирок өткөн күндөн калган жакшы элес, дем берет мага күн түнү. Айрым ырларына обон да чыккан. Өз башынан өткөргөн күндөрүн жазган ырына обон чыкканда, сүйүнүчү койнуна батпай кубанган. Жүрөгүмдү орутуп, ар ким мени сынаша билип туруп, абалыңды ыйлатышат адамдар. Оңой көрүп абалыңды, катуу сөздөр айтышат, ушагайтып бири-бирине ыйлатышат адамдар. Жараткандын бергенинин сынабагын адамдар, абалымды билип туруп кыйнабагын адамдар. Жараткандын бергенинин сынабагын адамдар, абалымды билип туруп кыйнабагын адам. Ашкана сырларын каарманыбыз мыкты өздөштүргөн. Апасы даярдап берген азык-түлүктөрдөн өз фантазиясына жараша түрдүү даамдарды жасайт. Жасаган даамдарынын көбүн жакындары тамшануу менен жегенде кубанып калат. Өзү ойлоп тапкан көктөм салатын жасап берүүгө камынды. Үйдө өз эриккенде ар кандай тамактарды анан салаттар жасайм, андан силерге салаттын бир түрүн жасап берем.
саатыбызда даяр болду. Мен бул саатты жаз келгенде көктөмдө каттап койдум. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мектеп турмушу, алгачкы мугалим, классташтар деген сөздөр каарманыбыздын таттуу кыялында гана жашап калган. Жаш кезинде кыялданып, мектепке барсам деп арзуу кылганы менен ден соолугу бул максатына тоскоол болгон. Мен 25 майда 1 класс баратым мектепке, ошондо баргам. Кийин 1 сентябрда чоң атам алып барган мектепке. Бирок баягы барганда күчүм жетпей калгандан бутумчу баса албай калгам, кыйналып. Анан ошол ойдон мектепке барбай калгам. Кийин атамдар больницага алып барышып, больницада 1 жылда 3 жолу больницада жатып жүргөм. Анан апам үйдө, апам окуткан. Кызым, сен келечекте эч нерсени билбей каласың. Азыр атам экөөбүз барбыз, бизден кийин сенин тагдырың кыйын болуп калат. Азыр сен ушуларды үйрөнүшүң керек, бизден кийин өзүңдү карап, бирөө колуна калбайсың деген да. Мына ошондуктан окуп жазганды, кошуу кемитүү, жашоодо адамга керектүү нерселерди апасынан үйрөнгөн. Өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болчу жакыны да, мугалими да, керек болсо жакын корбусу да апасы. Кызым мектепке барбаган, мен окутканда ошо кызым менен кийин кыйналып калбасын деп өзүм окутканмын, өзүм жазышты үйрөтүп, окушты үйрөтүп. Кызымда өзүнүн ар жагда таланты бар экен. Өзүнө ушу таланты бар, анан умтулуусу жакшы, ошон үчүн тез өздөштүрүп алды. Жодурап сага карар бир адам бар. Жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кызымды зериккени көчөгө алып чыгам, ойноткону көчөгө алып чыгам. Өзгөңө алып барам, шаарга алып чыгам. Ошондой айлантырып келем. Мен үйдөн кызым коляскага өткүзүрүп, анан ошо өткүзүлганда жүрөгүмдөн ыйлап алам. Ыйлап мен кызым ушу 22-ге чыкканда мен ушундай кылып коляскада алып жүрөмбү деп жүрөгүмдөн ыйлап, анан кызыма күлүп, кызым, болду, биз кеттик. Бир айланып келебиз, телефондун музыкасын кой, угуп кетесиң деп, анан кийин күлүп кызым менен сүйлөшүп, кызымды алып жөнөдүм. Алып барып, айлантырып, дагы алып келем. Жагымдуу ойлор мени алып кетет, жалындап күйгөн азап калып кетет. Жылдары майыктырып бул дартымды, жагымдуу бир көрүнүш дем күч берет. Өзүм жөнүндө көп кайгылуу урларды жаза бердим да, кеткеле. Кийин жаратылыш жөнүндө, ата-энем жөнүндө, анан башка бирөөлөр, мисалы айылда тагдырлар күнүмдө тиги мындай болупту, тиги тагдыр мындай деп ошолорду укканымды, уккандай кылып ошо башка бирөөлөрдүн тагдырында болгон нерсени жазам да. Адамдардын тагдырын укканымды баарын болгондой жазам. Эрке мүнөз кыз элем бала кезде, ал күндөр тек гана калды эсте. Кайткым келет бактылуу күндөрүмө, кайрылбай сүздү мезгил кемесинде. Таарынсам да жаш кезимде апамды, айдап турат жүрөктөгү капамды. Бизди деп алыстарда иштеп жүргөн, сагынамын эң боорукер атамды. Азыр учурда жолдошум Москвада иштейт. Укалары, атасы, мен бардыгыбыз ошо кызым менен бир иш кылсак, ошо кызым менен кеңешип, анан иш кылабыз. Атасы да кеңеш сурайт. Жаратканым ар адамга ар түрдүү ден соолук берет. Мына ошондуктан бул жашоо сыноо жашоо деп бекеринен айтылбаган чыгар. Мына ушу бир келген сыноо жашоону ар ким ар кандай түшүнүп, ар кандай өткөрүп келет. Каарманыбыз жаратканын жасаганына моюнсунуп, бул жашоодо өкүнбөйм дейт. Мен азыр Кудайга өкүнбөйм деле, себеби ал мага мындай оору сыноо бергени менен, бул да жараткандын бир сыноосу. Дүйнөгө келген ар бир инсан кандайдыр бир сыноого туш болуп жашайт го. Мага да жараткан
ушундай сыноо бериптир, бирок мен буга өкүнбөйм эч качан. Мен баспасам деле, бирок Алла мага эң мээримдүү, боорукер жана жыгылсап таянар, жөлөк болор, бутума бут, колума кол болор ата-энем жана бир туугандарды мага насип кылганда. Менин бактым, ден соолугум, бутум, мунун баары менин ата-энем, бир туугандарым. Мен өкүнбөйм деле мындай жашоомо, себеби ата-энем, бир туугандарым мамдайымда бар болсо, мен бактылуумун. Оорусам, дартымды алсам деген, оор жүгүн мойнума артсам деген, оомат тилеп дайыма жеңилден, ата-энем аман болсо экен. Ак мөңгүлүү бийик аска зоолорум, асманга жетет сен бар үчүн колдорум, аман жүр деп өзүң менен колдорум, ала тоом аман болсо экен. Балалык таттуу күндөр сенде калды, бабылдап жүрөктө сагынчым күйүп жанды. Билдимби же билбедим сенин баркыңды, айылым аман болсо экен. Муңга батсам көңүлүм тоодой көтөргөн, муңзарга таштабай бар сырымды бөлүшкөн, маңдайымда барсыңар дүйнөмдүн кеми төлүшкөн, досторум аман болсо экен. Талаадан гүлдөр терген мен үчүн, тагдырымда силер бар бактын бүтүн, түшүнүп сезип турам ынтымак күчүн, бир тууганым аман болсо экен. Жан адамга билгизбеген сырымды, жазамын кагаз бетин толтуруп ырымды, жаштыгым сагындырып алыс калды, ырыларым аман болсо экен.